Сезим бүгүн биз аналогиядан талдап көрөлү. Бүгүн биздин доскада жазылып турган мисалдар. Мисалы бүгүн антонимдик байланыш, андан кийин орун байланышына өткөнбүз. Биз антонимдик байланыш же болбосо синонимдик байланышка келгенде аябай жеңил, же болбосо муну оңой эле табабыз деп ойлойбуз. Бирок тилекке каршы ушул жерден адашып кетишибиз мүмкүн. Андан тышкары силер аналогия бул предметтен аналогиядан окуп түшүнүү, ушул сүйлөм токтоо ушул бөлүмдөн эң көп балл топтой турган бөлүм болгондуктан буга өтө кылдат мамиле жасаганыбыз оң. Себеп дегенде биз балды жакшы топтоп алышыбыз үчүн, жакшы балл алышыбыз үчүн ушул предметке көбүрөөк маани бурабыз. Бул предметке эмес, жалпыдан негизи эле бардык предметке көңүл бурабыз, бирок ушул айрым аналогиялардан ката кетире албайбыз. Эми баягы балдар байкап көрөбүз. Мисалы үчүн кашаң күлүк деп бере турган болсо, биз баарыбыз билген эле бул антонимдик байланыш бири-бирине карама каршы экенин билип атабыз. Мисалы үчүн кашаң бизге дайыма минус сапат, ал эми күлүк деген плюс сапат. Андан кийинки сапатын карап көрө турган болсок, А вариантында ташбоор жумшак деп берилген. Көбүнчө ушул вариантты алышыбыз да мүмкүн, себептен ташбоор менен жумшак бул антонимдик байланыш деп ойлошубуз мүмкүн. Жок, андай эмес балдар. Себеп дегенде ташбоордун антоними боорукер деп айтсак, ал эми жумшактын антоними бул катуу. Демек, бул такыр тура эмес жооп болуп эсептелинет экен. Андан кийинкисине келбеттүү көрксүз дегенде да бул антоним болот тура. Келбеттүү плюс, ал эми көрксүз деген минус. Демек, эталон жупта плюс сапат берилген, ал эми бул жакта плюс, бул жакка орду алмашып кетти. Демек, бул дагы тура эмес жооп болуп эсептелинет экен. Эми бузук тегиздей турган болсок эле, бул дагы антоним болуп көрүнөт. Жок, бул антоним эмес. Себептен бузуктун антоними оң да. Ал эми тегистин антоними бул быдракай же одракай деп айтышыбыз мүмкүн, ошондуктан да В варианты жокко чыгат экен. Эми биз чыккынчыл, мекенчил деген тура жооп калды. Себеп дегенде чыккынчы дегенибиз минус сапат, ал эми мекенчил дегенибиз плюс сапат. Мекенчилдин антоними чыккынчы, чыккынчынын антоними мекенчил. Түшүндүкпү балдар? Эми кийинки аналогияны карап көрөбүз. Соокчан, анан ысык деп турат. Соокчан менен ысык, демек бул жерде дагы антонимдик байланыш экен. Бири-бирине карама каршы. Эми атчан анан жөө дей турган болсок, демек атчаныбыз плюс, жөө минус болуп калды. Демек, бул дагы ошол сыяктуу ордун алмашып калды. Атчан менен жөө дегенде буларды ойлошубуз мүмкүн, бул синоним эмес, жок синоним. Себептен бирөө атчан, бирөө аты жок деген сөз да. Демек, антонимдик байланыш. Ал эми көйнөкчөн менен тончон дей турган болсок, бул экөө бири-бирине антоним боло алабы? Бул түзүлүш шартына байланыштуу. Мисалы үчүн көйнөкчөн жука, ал эми тончон деген калың деген түшүндүрөт. Ал эми бул экөө салыштырып салганга болбойт. Себеп дегенде көбүнчө суукчан көйнөк менен жүрөт, ал эми ысыкчан тон менен жүрөт деп бул сүйлөмгө жараша мунун сыпатын, себеп натыйжасын таап атабыз. Бул дагы туура эмес жооп балдар. Бул экөө антоним деп карай албайбыз. Андан кийинкисинде оорукчан анан соо деп айта турган болсок, оорукчан бул минус, соо деген плюс. Андан кийин жоолукчан жылаңбаш, бул дагы жоолукчан минус сапат. Жоолукчан деген жоолугу бар деген сөз. Ал эми жылаңбаш деген жоолугу жок деген сыяктуу түшүнүктү берип калган. Демек, тура жооп катары бул да орду алмашып калгандыктан бул да жокко чыгат. Эми бизде тура жооп катары оорукчан соо вариантыбыз калды. Тура жооп катары Вны белгилейт экенбиз. Эми дал ушул сыяктуу аналогияларды өз алдынча иштеп көрөбүз балдар антонимдик байланыштан. Антонимдик байланыш дегенде негизинен бул антонимдик байланыш бири-бирине карама каршы, мисалы үчүн ак же кара, узун же кыска деген сыяктуулар болуп келет. Антонимдик байланышты баарыбыз эсте алышыбыз керек балдар. Антоним деген эмне өзү жалпы эле ошону билип алсак, биз оңойроок иштейт экенбиз. Андан кийинкиси портфель, китеп деп алсак, портфель деген эмне бул? Портфель, китеп деген бул кайсы байланыш? Бул орун байланышы балдар. Орун байланышына келгенде жаңылбайбыз. Жардамчы байланыш же бүтүн бөлүк байланыш деп албайбыз. Себеп дегенде машина салон деп ала турган болсок, бул машина салон орун байланышы эмес балдар. Машинанын салону бул машина дей турган болсок, ушунун бир бөлүгү деген түшүнүктү берип калган. Бул орун байланышы эмес, салондун орду машинада же машинанын орду салондо эмес, бул бүтүн бөлүк байланышы. Андан кийинкисинде прицеп, жүк дей турган болсок, жүк кайда болот, прицепте болот деген сөз. Ал эми калем кайда болот, дептерде айта албайбыз. Калем, дептер бири-бирине жардамчы байланыш. Дептерге калем жардамчы. Себеп дегенде биз дептер колдонуш үчүн бизге калем сөзсүз түрдө жардамга келиш керек. Бул жардамчы байланышы. Ал эми машина салон дегенибиз бүтүн бөлүк байланышы. Чака таруу дей турган болсок, бул дагы орун байланышы. Прицеп, жүк дагы бул орун байланышы. Берилатат бизде орун байланышы. Эми карап көрөбүз, эки байланыш калды. Биз дайыма тузак вариант, эки вариант болот. Эми карайлы.
чака тароо дей турган болсок бул орун байланыш келип жатабыз. Бирок портфель китеп десек, бул китептин негизги орду портфель да. Биз портфель бул китеп ташыш үчүн, окуу куралдарын салыш үчүн атайын жабдык. Ал эми чака бул таруу салыш үчүн эмес, чака деген суу ташуу үчүн. Суунун идиши бул, сууга таандык идиш. Ал эми портфель бул китеп үчүн атайын арналган идиш болгондуктан бул жокко чыгат. Аны эми туура жооп катары прицеп эмне үчүн пайда болгон? Жүк ташыш үчүн. Прицептин негизги кызматы эмне? Жүк салып, жүктү бул жактан тигил жакка жеткириш үчүн балдар. Демек, орун байланышы прицеп жүк болуп экен. Анан эми биз сүйлөм толуктоодон да байкап көрөлү. Сүйлөм толуктоо кандай болот? Балдар, сүйлөм толуктоо дегенде мисалы үчүн